Кече 18 сентябрь күнү Москва шаарында Москвадагы мекендештердин Баткендеги чек ара чыры боюнча тегерек столу болуп өттү. Аталган жыйында көптөгөн коомдук уюмдардын төрага мүчөлөрү катышып, анда чек ара боюнча ой пикирлерин билдиришти. Ошондой эле Баткендеги жабыр тарткан мекендештерге материалдык жардам көрсөтүү чечимин кабыл алышты. Тегерек столдун жүрүшүндө мекендештер бийлик эч кандай юридикалык күчкө ээ болбогон протоколго кол коюлган колду көрсөтүп, Мадумаровго гана кара пиар жүргүзүү менен алек болуп жаткандыгын талкуулашты. Массалык маалымат каражаттары бүгүнкү чогулушубуздун себеби Баткендеги чек ара маселеси боюнча ар кимиңиздер өз ой пикириңиздерди айтып кетсеңиздер. Кайдыгер эместер, Москвадагы мигранттар бардыгыбыз иштен чыгып келдик. Сөздү Бегмат экеге берсем, сиз баштап берсеңиз. Урматтуу кыргыз элим, мен Кадамжай районунун Майдан айылынан болом, Москвада Кадамжай коомунун активисти болом. Мен учурдан пайдаланып, жакынкы күндөрдө ушу Баткен областында болуп жаткан кырдаалга көңүл кош карабай өз ой пикиримди билдирип коюуну туура көрдүм. 28 жыл өттү, 28 жыл аралыгында 28 километр эч болбосо зым тартып граница чечилбей келе жатат. Биздин бийлик өкүлдөрү буга көңүл кош карагандыгы аябай эле элди өкүндүрөт. Учурдан пайдаланып дагы мен анча-мынча активисттерге, жергиликтүү жаштарга айтат эдим. Провокация калтырбастан, эл жөнөкөй гана карапайым калк жөн эле турбастан ынтымак биримдикти сактайлы. Бул жерде кеттик десе дагы алдыда согушта постоянно алдыда пешке өлөт. Аркада генерал полковник тирүү кала берет. Ошол сыяктуу эле кеттик деп жөн эле окко уча бербестен полковниктер, генералдар сүйлөшсүн эл менен. Дипломатиялык жол менен сүйлөшсүн, маселени чечишсин. Биздин солдаттар бөөдө өмүрү кыйыла бербесин. Саламатсыздарбы? Жаштар коомунун мүчөсү Тилек Алибеков. Мен ушул Баткен чек арасы боюнча кайгер кабарга келдим, дагы кошулуп, сиздер менен бирге. Бүгүн ошол передачасын көрдүм, Азаттык плюс ыңгай суроолордон. Мен талап кылам, 120 депутат Айбалаевди баш кылып алып келип, ошол теледебаттан чыксын. Ошол Адахан Мадумаровдун күнөөлүү экенин ошол тастыктап берсин демекчимин. Бул бир. Экинчиден, менде дагы өзүмдүн жеке оюм. Мусулмандар бир тууган. Мындай чыр-чатак болбош керек дейбиз, бирок тажиктердин деле мисалы үчүн өздөрүнүн Тажикстанга болгон сүйүүсү бар, биздикиндей элечи. Кыргыздардын эле өзүнүн болгон сүйүүсү бар. Ошол именно тажик менен кыргыздын ортосунда болуп жаткан ошо чыр-чатакка мен бийликти мен күнөөлөйм. Шылкым чечкиндүү болгон жок. Убагында чечиш керек эле ушулардычы. Улуттук гвардия мисалы үчүн башка жактардан эмне кылат? Солдаттарды алып келип пост ошол жерге койтуп күчөтүш керек да. Мен айтканым эле ушул. Ушул жооп берейин Тилек. Жооп бериң. Сен айтып атпайсыңбы бийлик күнөөлүү депчи? Да. Бийлик тажик улутуна же болбосо Тажикстанга биздикилер азыр күчү жетеби? Биринчиден дипломатиялык жагын айтып атам мен. Экинчиден биздикилер азыр эмне менен алек болуп атат, аны өзүңөр баарыңар билесиңер. Сага окшогон активисттер ошол жерде Баткенде биздин секретный служба дейбизби, башкалар дейбизби, чек ара кызматкерлери дейбизби, алардан мурда биздин өзүбүздүн жарандар, ошол жерде жашаган жарандар, активисттер чыгып алдын ала ошолорго информация берип атат да. Элдер ойгонгула, кыргыз элим ойгон. Мына Тажикстан мынтип атат. Келгиле, биз мынаны кылалы, ананы кылалы десе, биздин служба эмне кылып атат? Ошол активисттерди алып барып суракка чакырып атат да. Суракка чакырса да мейли анычы. Анын артынан изилдеп ошонун артынан иштеп атышат да. Ошолордун бирөөсү ошол тажиктерге ошол жерде туруп, как Кыргызстандын органы катары, Кыргызстандын жараны катары, же болбосо Кыргызстан мекенчили катары ошолор элин сүйсө, ошол УКМКга же болбосо башка иштерге барганда дагы алардын керек болсо ошондо ант берип барат да. Же болбосо максат коюп барат да.
органга иштеп отурганда максат коюп барасың да, сен Кыргызстандын келечегин, Кыргызстандын мындай безопасностьун карайм депчи. Биздикилер ошонун бирин аткарган жок да. Биздикилер эмне кылып атат? Чындык каякта? Биздин мындай олигархтарга, жанагы башкаларга жерибизди тартыртып башка жерлерге лицензиялар сатылып аткандарга бут тосуп, же болбосо ошолорго биздин урпактарыбызга калсын, келечегибизге калсын, неберелерибизге калсын, балдарыбызга калсын деген күйүп аткан инсандардын бардын артынан мындайча айтканда түшүп алып, алардын бардыгын бууп атат. Биздин кызмат вот ошону кылып атат да. Баягы жарандык активист катары Аксудан болом, атым Келсинай, фамилиям Нурайлова. Мени көптөн бери ойлондуруп, басса турсам ойлондурат. Мына баткендиктер, азаматтар, баткендиктер ушунча жылдан бери туруштук берип, ошол жерде чек арада жашап келип атат. Булардан өткөн баатыр адамдар жок экен. Мен ушу Баткен элине аябай ыраазымын. Ушуларга биз дем күч болуп берели. Ушу жерде отургандарга дагы, жалпы кыргыздарга ушул кайрылгым келет. Ушуларга бир жардам, колдоо көрсөтөлү. 5-10 түйүз болобу, канча колубуздан келгенинче кичине каражат топтоп ушуларга жөнөтсөк деген оюм бар. Дагы эми айта берсе арман көп дегендей айтып турган сөздөр көп. Бирок муногу кайта чек арадагы окуя кайра кайталанып атканы баарыбыздын жүрөгүбүздө оюп турат. Биз эне катары, мен эне катары жүрөгүм ооруйт. Эмне үчүн кан төгүлүш керек? Эмне үчүн балдарын ызылдатып түн жарымда алар качып талаалап жүрүш керек? Эмне үчүн? Ушундай акыбалга келтирбей, алаканда салып эле мындан согуш болгон учурда да мынчалык балдарын жетелеп, түндөп, талаалап, сайлап качкан эмес го. Эмне болуп атат? Бул бийликтегилер колунан келбесе, мен айтайын деген бошотуп берсин. Биз жададык. Биз биз мунугу бардыңарга айтам, чогулуп ушул мигранттар гана Кыргызстанды оңдойт окшойбуз. Саламатсыздарбы? Биринчиден мен өзүмдү тааныштыра кетейин. Атым Калдарбек Умакеев, Ысык көл комунан. Эми айрым мекендештерибизге бул таң калыштуу болуш керек. Эмне үчүн Ысык көлдөн келип бул Адакай Кимсанбаевичти колдоп атат деп. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясын колдоп атат деп. Ушундай ар дайым акыйкат тарапты колдоп келгенбиз. Мен буга чейин дагы айтып келгем, дагы бир жолу айтайын. Бул табияттын мыйзамында ушундай экен. Карышкырларды баарын кырып жок кылганда шакалдар көбөйүп кетет. Эгер шакалдар көбөйүп кетсе, эмне болору баарыбызга белгилүү. Мына эми Баткенди алалык. Бир жылда 200 миңден ашык Кыргызстандан чыгып кеткен болсо, Кыргызстан жарандары. Анын 200 миңден ашык эле кайра ордун толуктаган. 65%. 65%. Анын 65% чыгып кеткен. Баткен областынан. Ошол 200 миңден. Ошол эле учурда мына статистика боюнча бүгүн айтылып атат. 200 миң жаран Өзбекстандан келген, Кыргызстанга кирген. Өзбек жарандары. Мындайча айтканда, биз акырындык менен уже Кыргызстанды бошотуп чыгып берип атабыз. Баягы менен алма багымдай болуп кошуналарга берип атабыз. Бир эле айда канча кыргыздын жараны чыгып кетти Кыргызстандан. Тиричилик найынан. Эмнеге? Ошол жумушсуздуктун айынан. Ошол баткендиктер чыгып кеткен үчүн анан келип атат да тажиктер. Кошуна өлкөдөн. Бул эгер мамлекет слабый болуп турган кезде кошуналар ошодон пайдаланат. Мына өзүм мына жашоодо болуп аткан нерсени айтып атпаймынбы? Кароосуз калган менин огородумду башкалар эмес, кошуна айылдар эмес, өзүмдүн эле кошуналарым тоноп атышат. Бул ошондой эле көрүнүш болуп атат, ошондой эле нерсе болуп атат. Бул жөн эле неме экен да. Каралоо эле эмне? Каралоо да. Элди алаксытуу. Элди алаксытуу. Жанагы жогорку кеңештин депутаты өзү айтып атат, өзүнүн мойнуна алып атат го. Биз аны жараксыз деп, же болбосо биз аны тааныбайбыз деп айттык депчи.
ошону Жогорку кеңеште 120 депутат ошону тааныбайт. Күчү жок. Күчү жок деп Ешкандай чечти. юридикалык күчкө Баа ээ берген эмес. жокпуз дедик. ошону үйүндө отуруп алып айтпай келсин, экранга чыксын, коомчулукка айтып берсин да. Жанагы 5-каналдан Айбалаев өзү деле айтты. Күчү жок болсо, значит күчү жок деп. Ооба. Бул жерде Айбалаев менен Айбалаев өзү деле айтты ошону. Күчү жок болсо, значит күчү жок. 5-каналдан Айбалаев өзү айтты го, бул протоколдун күчү жок болсо, значит күчү жок деп. Күчү жок болсо эмне үчүн кайрадан эле протоколду алып чыгышат? Андан көрө ишке өтүшпөйбү? Элди Элди алаксы түшпөй. Эмне мен ушуга түшүнбөйм да, эмнеге ушинтип кайрадан эле протоколду 1 жылдан бери бир протоколун айтышат. мен Неме шашпай туруп да, 1 минутка. 1 минутка. Жөнөкөй эле пример да. Мен бирөөнүн үлүшүн алганмын, сатып муну ачык эле айтайын да. То еще документ до конца бүтө элек. 15 сотик, 20 сотик жердин үлүшүнүн документи алиге чейин бүтө элек. Ол ар бир баласыдан үлүш кимге тиешелүү болсо, ар бир баласыдан нотариус аркылуу макулдук алып, анан кийин сатышка акылуу болот. Ошого окшош эле биз Мадумаров сатты дейт. Көпчүлүк анча-мынчалар жаңылгандай сабаксыздар сүйлөшүшү мүмкүн. Сатса канча сомго сатыптыр? Чөнтөгүн салып алып. Мен мисалы участкамды сатсам 300 миңге сатам, 500 миңге сатам, суммасы бар. Ошого окшош канчага сатыптыр? Анан жанагы сатылган болгон болсо, кандай биздин макулдугубуз деле сатып берет. Ол жогорку кеңештин депутаттары бар, премьер-министр бар, президент бар. Ошолордун макулдугу менен сатыш керек да. Коп койсо эле виноват боло береби? Бир эле адам айтып атат азыр Айбалаев. Бүгүнкү тегерек столдун жыйынында Бегмат мырзанын, Бегмат мырзанын, Тилек мырзанын келсин айымдын сунуштарын кабыл алабыз. Каршы макулдар барбы? Голос койлун да. Барлар макул. Анда биринчиси ошол Баткен жергесиндеги моралдык, материалдык жардам берүү. Экинчиси бүгүнкү Бул жана жабыркагандарга. Бүгүнкү болгон теледебатта депутат менен Адахан Мадумаровдун теледебатына биз талап кылабыз. 120 депутат Айбалаев келип, Мадумаров ошо болгон ошол протоколу ким күнөөлүү, ким күнөөлүүсүз, ошол ким кол койгон эмне ошону теледебатта жооп берсин бизге. Түз эфирде баардыгы келип, анан келбей койбой баардыгы келсин, 120сы келеби, спикери келеби, Айбалаевы келеби. Келип ошол жерде үчөө элдерге кимиси күнөөлүү, кимиси күнөө эмес тактап ушуну талап кылабыз. Ким каршы, ким макулдугун берет. Макул ошол баарыңар макулсуңар. КТРКдан болсо мен макул. КТРКдан ошол массалык маалыматтар силер жеткиргиле ушуну өткөн немелерге. Ошондой деле дебатты биз кабыл алдык. Бир добуш менен рахмат ушунчалык келип. Аларда мындай нерсе бар эле да, жана келбей коет эле. Чакыргандачы Мадумаров бир кишини чакырбады беле. Келбей койсо, значит алар өздөрү күнөөлүү. Жок жерден эле күнөөлүү болот. Биз талап коебуз, чтобы келиш керек ушул 3 неме. 120 депутат Айбалаев, Мадумаров келип ошо ким күнөөлүү, ким немесин чечиш керек. Качанга ушинтип жүрөт уруш талаш, канча адам Элди чуга салбай точка коюш керек да. точка коюш керек. Эмне үчүн КТРКдан, именно КТРКдан деп атам? Өзбекстан менен чектеш көп жерлерде Кыргызстандын каналдары көрсөтпөйт. Талкуудан кийин мекендештер азаттыктагы ыңгайсыз суроолордо Атахан Мадумаровдун 120 депутат менен аны айыптап жаткан Айбалаевди жана тийиштүү адистерди чек ара маселеси боюнча улуттук телеканалдан түз эфирде талкуулоого чакыргандыгын колдошуп, бийликтин тез арада 6 миллион элге түз эфирде тийиштүү бийлик дагы Мадумаров дагы жооп берүүсүн талап кылышты.